Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Urmatlı musulman bir tuğanım. Bugün dağı sizler menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din duasına jetkirүүчү amalların qatarın toluqtap ötöbüz. Mana ошондон бүгүnkү токтолуучу темабыз, сөзүбүз бул Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetinin ertenki vaqtısına bereket tilep dua kılıp ketken. Ertemenen kим жакшы iş başlay turgan bolsa, mana ошол ишинде береке болот. Mana ошол ишинде көп пайдалар болот. Mana ошол иши ийгиликтерге, жакшылыктарга жетет. Mana ошол иши аягына чыга турган иш болот. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат: "Аллахум барик ли уммати фи букуриха." Аллах менин үммөтүмдүн эрте мененки убактысына береке бергин дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз эрте менен сапарга чыгабызбы? Же эрте менен соода сатык баштайбызбы? Же эрте менен кандай бир жаңы жумуш баштайбызбы? Же эрте менен жада калса алымдар айтат, нике окуган болсо дагы, эрте менен Куран жаттап баштаган болсо дагы, эрте менен хадис жаттап баштаган болсо дагы, эрте менен тасбих, истихбар жана башка ибадаттар кыла турган болсо, мына ушул ибадаттарда береке болот деп айтышат. Мына ушул иштердин баарында береке болот деп айтышат. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасын Аллах Таала кайтарымсыз кабыл кылат. Мына ошондуктан биз мына ошо эрте мененки берекелүү болгон убакытты пайдаланып калышыбыз керек. Өзгөчө акыретибизге пайдалуу болгон иштер менен, ибадаттар менен өткөрүп калышыбыз керек. Бул убакыт эрте менен багымдатын убагынан баштап күн чыкканга чейинки убакыт. Мына ушул учурда ким жумуш баштай турган болсо, мына ошол жумушунда береке болот. Же эрте менен ким ушул убакыттын жакшы ибадатты өткөрө турган болсо, күн чыкканга чейин, мына ошол күн кечке чейин аны берекелер коштоп жүрөт. Мына ошол кечке чейин ал ибадатка байланат. Ибадат кылыштык ага жеңил болот. Күнөө иштерден сактанат, күнөө иштерден алыс болот. Мына ошондуктан биз ушу эрте менен убакытты кармап калууга аракет кылышыбыз керек. Эрте менен убакыт кармап калган болсок, биз ошол күнүбүздү толук береке менен кармап калганга тете болот. Ал эми эрте мененки убакытты биз текке кетирип жиберген болсок, ибадат менен эмес, же дүйнөлүк иштерибиз менен пайдаланбастан ушул убакытта уктап өткөрүп жибере турган болсок, анда биздин калган күндөрүбүз дагы ибадатка жалкоолук менен, дүйнө иштеринде жалкоолук менен жана иштерибизде эч кандай бир береке болбой калат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыздын дуасынын берекесине жетүүнү каалай турган болсок, анда биз эрте менен иштерибизди башташыбыз керек экен. Жада калса Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн да сүннөтү мына ушундай эле. Эгер сахабаларын сапарга жөнөтө турган болсо, ушул эрте менен сапарга жөнөтүп жиберчү. Пайгамбар саллаллаху эрте менен соода баштай турган болсо, мына ушул убакытта соодасын баштачу. Мына ушул Пайгамбарыбыздан таалим алган сахабалар дагы мына ушундай болчу. Алар эрте менен алардын эч бири уктабайт эле. Кээ бирлери дүйнөлүк жумуш менен алек боло турган болсо, кээ бирлери күн чыкканга чейин истихбар айтышып, күн чыкканга чейин тасбих айтышып, күн чыкканга чейин Куран окушуп, күн чыкканга чейин дагы башка ушул ибадаттардын, тасбихтердин түрлөрүн айтышып, ибадатка байланышар эле. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүн эртеңки убактына береке бер деген хадисинин маанисин терең түшүнөт эле. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз эрте менен ибадат кыла турган болсок, мына ушул ибадаттарыбызда береке болот. Мына ушул ибадаттарыбыздын сооптору көбөйтүлүп берилет. Мына ошондой эле дүйнө ишибиз баштай турган болсок дагы, мына ушул дүйнө иштерибизде бизге береке болот. Береке болот деген бул биздин жакшылыктардын көбөйүштүгү, жакшылыктардын өсүштүгү. Мына ошол нерсе бизге пайдалуу болуп кайтыштыгы, мана ошол нерсе береке. Мана ошол сизге зарыл болуп калган учурда сиздин колуңуздагы мал мүлктүн сизге пайдасы тийиштиги, мана ошол береке. Демек, биздин убактыбыз, мал мүлкүбүз берекелүү болсун дей турган болсок, биздин жашообуз берекелүү болсун дей турган болсок, биздин үй бүлөбүздө береке болсун дей турган болсок, мана ушул убакытта биз иштерибизди аткара турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасына эргешет экенбиз. Албетте, берекенин бир нерсе себептери бар. Мына ошол себептеринен бири бул ушул эрте мененки убакытты пайдаланып калыштык. Мына ошондо бизге береке келет. Берекенин дагы бир себептеринен бул Куранга байланыштык.
Берекенин дагы бир себептеринен бул инсан Аллах Таалага тобокел кылыштык. Берекенин дагы бир себептеринен бул инсан көп истигфар айтыштык. Ал эми инсан эрте менен берекелүү убакта Кур'ан окуй турган болсо, бизге жашообузга береке алып келе турган. Эрте менен истигфар айта турган болсо, эрте менен Аллах Таалага тобокел кылып сапарына, жумушка чыгып кете турган болсо, эрте менен Аллах Таалага тобокел кылып өзүнүн базардагы соода саттыгын баштоого чыгып кете турган болсо, анда бул берекенин үстүнө береке болот. Сөзсүз түрдө бул адамды ийгиликтер, жакшылыктар коштоп жүрөт. Ал эми ким эрте менен убакытты уктап өткөрүп койгон болсо, анда мунун иштеринде Аллах Таала сактасын, Аллах Таала берекесин, ошол күндүк берекесин алынып коюлат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, биз көпчүлүгүбүз түндөсү кеч уктап, эрте менен баамнатты көпчүлүк учурда каза кылып коебуз. Эгер баамнат каза кылбай турган болсок дагы баамнатты окуп туруп эле кайра жатып алабыз. Мына ушул убакытты биз текке кетирип жиберебиз. Ошондуктан бул берекелүү болгон убакыт пайдаланып калуу үчүн биз кечинде эртерээк жатууга аракет кылышыбыз керек. Жана эрте менен турган кезде баамнатты окуп, андан кийин күн чыкканга чейин кандай бир илимий иштер болобу, Кур'ан окуйсузбу, Кур'ан жаттайсызбы, хадис кайталайсызбы, ошону алек боло турган болсок, биздин алган илимибизде дагы берекелер болот. Жана ошондой эле дүйнөлүк ишибизде дагы биз аткара турган болсок, мына ошондо бизге береке болот экен. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды кыскача жыйынтыктайбыз. Аллах Таала мына ушундай берекелүү болгон убакыттарга бизди жеткирсин. Билип дагы, билбей дагы кылган күнөөлөрүбүздү Аллах Таала өзү кечирген болсун. Кыямат күн даражабызды бийик кылган болсун. Сыдыктар менен, пайгамбарлар менен чогуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.